кандай иштерди алып жатасыз азыр өзүм жеке чарба менен алектенип атам негизинен. Бирок жасай турган жумуштар өтө көп. Аны мына замандаштар кээ бирөөлөр чыгынып атат, бирок негизинен эч ким чыгынбай жатат. Мына форумга даярданышып атат, Ысык көл форумуна 40 жылдыгына. Кечээ эле мына Алматыга барып келдим, жазуучулар менен үйүнө барып келдим. Биз жасай турган жумуш абдан көп экен, жазуучулар. Ал жакта да Айматов таануучулар болсо керек. Ой, абдан көп да. Себеби мына Түркияда эле бер жагы эле мен билгенден эле 500төн ашык илимий эмгек жазган Айтматов таануучу бар. Профессиональный Айтматов деп коет, ошол эмгек жазган, кандидаттык диссертация жазгандар. Казакстанда эмнеге өтө көп. Себеби Мухтар Шаханов акебиз, Мухтар акебиз адамзаттын шаханы болуп кетпедиби? Мынакей эч ким таба албаган ачкычын Чыңгыз Төрөкулов, Чыңгыз акебиздин ачкычын таап, эч кимге айтпаган ыймандай сырларын айттырып китеп кылып чыгарбадыбы? Казак элинде абдан көп. Себеби алар Чыңгыз Төрөкуловдун китебинин жанагы степь и горы деген китебин чечмелесек, степь деген ошол тала деген казактар, горы деген кыргыздар жана казактар ошондой кылып жазган. Горы и степь и горы. Анан Айтматовчулар абдан көп. Абдан көп. Колдон келишинче биз байланышыбыз өтө басаңдап кетиптир. Бирок ошол биз ошол Алматыда, ушул жакын шаарларда жашаган, Алматы, Тараз, Ташкентте жашаган байланыштарды биз күчөйтүшүбүз керек экен. Көңүл айтышыбыз керек экен, жакшылыктарына кат жазышыбыз керек экен. Азыр мына кечээ күн болот Момоконов жазуучуга айтып атам. Ой, биз эми эч каражат кетпейт, соц тармактан жазып коелу, көңүл айтайык, той беришип атат. Бир жакшы тилектерибизди айтайык. Неге биз байланыш кылбайбыз? Мисалы мен сестиндебейсиздерби? Мына биз канча китептер чыгып атат, бирок жалаң эле өзүбүздүн эле кыргыздар эле редакцияга аттарын жаза беребиз да, ошо өзүбүздүн эле. Эмнеге өзбектердин эки элдин достугу үчүн алардын аттарын жазбайбыз? Казак туугандардын редакцияга международный редколлегия түзүп ошолорду киргизбейбиз? Аларды киргизсек, алар ыраазы болот. Жана биздин өзүбүздүн элде жакшы сөз бар эмеспи? Бир сөздөн көңүл калат, бир сөз көңүл алат деген. Алар ыраазы болот. Ушундай бир байланыштарды күчөйтүшүбүз керек экен. Жана биздин убагында Мухтар Абовезов атабыз өзү келип машинасына салып Саякбай атабызды алып барып Алматы университеттерине студенттер менен тааныштырган, маназ айттырган. Ушундай бир байланыштарды уланткан да, ошол байланыштар азыр үзүлүп калды. Ошондой байланыштарды биз азыр неге кылбаска болбойт? Кылсак кандай сонун болот эле? Ошол изилдөөчүлөр бар, студенттер бар, алар Бишкекке келип көргүсү келет, ошол жазуучулардын үйүнө келсе, сүйлөшүп отурса, эми мына кечээ эң жөнөкөй эле айтып берсем, мынакей эң жөнөкөй эле мына Асан Жакшылык акебиздин мына 75 жылдыгына карата 21 том китеби чыкты. Бозгунчу деген сүйлөшүп отуруп эле сөздөн сөз чыгып отуруп, Бозгунчу деген атабыз кирбей калыпты да. Анан Бозгунчу атабыз ушундай бир сырдуу киши болгон экен. Бир кишинин тескери бата берип коюптур да. Ошол кайтпай жатыры, мынакей 50 жыл өтсө да, 60 жыл өтсө да ошонун батасы кайтпай жатыры. Ушуну кантип жандырам деп Асан акеге ошонун урпактары келип суралыптыр. Ушундай тарыхый кишилер сөзмө сөз чыгат экен да. Алар студенттер келсе, аспиранттар келип бир-эки күн жанында жүрсө, кандай сонун болот эле. Алар айтып бермек, көрсөтүп бермек, кыдыртмак чогуу. Өткөндө былтыр Өмүрбек Бекелиев эжебиздин 35 жылдыгын, чыгармачылыгынын 35 жылдыгына карата 30 жылдыгына карата Түркиядан 35 жазуучу келген, акын жазуучулар. Анан аларды айтты, неге силер эч кимге бизди үйүңөргө чакырган жоксуңар? 80ге чыгып калган жазуучу ака айтты, ушу мен силердин үйүңөргө баргым келген, балдарыңарды кучактагым келген, ошолор менен сүйлөшүп отургум келген, эми мен качан келеримди Кудай билет, келе албайм го ушуну менен деп. Анан ушундай бир немелер болуш керек экен да. Эле эч каражаты жок, эч тоскоолдугу жок бир байланыштарды биз улантышыбыз керек экен, жандандырышыбыз керек экен.
жанагы ортодон жел өтпөгөн бир жылуу мааланы, мамилени, түрксой баш кыздарды бириктирип атат да негизи.